Салам достор, бүгүнкү кечебиз ажайып аял затына арналмакчы. Мырзалар, эгерде жаныңызда жүргөн жакшынакай колуктуну жоготуп алуудан корксоңуз, анын жүрөгүндө бир гана сиз ээлик кылышты кааласаңыз, анда биздин кичинекей кыска уктурубузга көңүл буруңуз. Анткени аял затынын жүрөгүнө жол табыш керекпи деген тема бүгүнкү актуалдуу сурообуз. Саламатсызбы Сейли эже, кандайсыз? Жакшы, саламатсыздарбы? Коногубуз болсо жакшынакай биздин эжекебиз, психолог, журналист Сейли Калдыбаева. Ушундай суроону кабыргасынан коюп, жоопту берүүгө даярданып турган учуру. Сизге рахмат келип бергениңиз үчүн. Жакшы жетип алдыңызбы? Ооба, жакшы. Аял затынын жүрөгүнө жол табуу дейт. Мен кээде ойлоп коем да, аял заты катары. Ой, ушу мырзалар эмне эле түйшөлүшөт, оңой эле го, ушул эле сөздү айтып койбойбу депчи. Бирок мырзанын оюнда биз таптакыр башка жанбыз. Алар бизди оңой менен түшүнө албайт, туурабы? Анан кантип бул айымдын жүрөгүнө жол табам? Кантип мунун жүрөгүн багындырам деген суроолорду бериши мүмкүн. Ушул жөнүндө айта кетсеңиз, үй бүлөдө аял затынын жүрөгүнө жолду таап туруш керекпи үйлөнгөндөн кийинки учурда? Сиз суроо берип атсаңыз эстеп кеттим. Google'дан да сураган тура аялды кантип түшүнсөм болот десе, Google жооп бериптир да. Мен да түшүнө албай келем депчи. Анысы кандай даяр рецепт жок да. Аялдын жолуна мондай табыш керек депчи, мондай жол табыш керек жүрөгүнө деген даяр рецепт бере албайм. Себеби ар бир инсан өзгөчө, ар бир инсан уникалдуу. Ар бир адамдын жүрөгүнө жол ар башка дегендейчи. Бирок эгер жалпылап аял затын алып келгенде, Ыкмалар менен бөлүшө аласыз. Ар бир эле аял мен сени сүйөм деген сөздү аябай каалайт да. Бул нерсе ар бир аялды мындай жанын жыргатат. Бирок негедир Сейли эже, сөзүңүзгө аралжы кечириңиз, баш кошкончо артынан чуркайт, гүлүн берет, белектерин берет, жакшынакай багынтат эле. Баш кошкондон кийин эми сен меникисиң деген сыяктуу кылат дагы, мындай ара жолдо калтырып койгон сыяктуу болуп калышы мүмкүн. Анан аял заты айланайын, бул мени сүйбөй калдыбы же сүйөбү, эмне айтпай сүйсө, сен мени сүйөсүңбү деп бурк этип коюшу мүмкүн. Сүйбөй калсам айтып коем деген да мырзалар бар да. Ошондуктан мырзаларга айта кетерим. Күн сайын 3 маал тамак ичкен сыяктуу эле аял затынын жан дүйнөсүн дагы сүйүүгө толтуруп турсаңар, аябай сонун. Бул башкача айтканда сүйүү чөйчөгүн сүйүүнүн регулярдуу порциясы менен толуктап туруш керек да. Жактым мага. Эртең менен, түштө, кечинде. Албетте кечке чогуу жүрбөйбүз, бирок SMS аркылуу, WhatsApp аркылуу видео звонок, бүгүн эми техника өспөдү. Ар кандай жолдор менен алтыным, мен сени сүйөм, сени сагындым, кечинде жогушарды ушунчалык чыдамсыздык менен күтүп атам. Эми сүйүүнү ар кандай кечке эле мен сени сүйөм деген баягы дежурный сөздөр болуп калыш керек, бирок ар кандай жол менен билдирсе болот. Же болбосо ошол кечинде келатып эле бир момпо сүйдү чөнтөгүнө салып, бул сен сагап келдим десе, бул эмнени билдирет? Демек, күндүз күйөөм мени эстеди, мен жөнүндө ойлонду, мага арнап бир момпо сүйдү салып койду деген сөз да. Гүл болбосо да, балким гүлгө айтаттыр, эми гүл солуп калат, анан гүлгө акча кетет депчи. Андай болсо жөнөкөй эле бир кичинекей конфет же болбосо шоколад кичинекей. Ошол нерсени ала келсе, бул бир аз эле тыйын кете турган буюм, бирок ортодогу сүйүүнү ушунчалык өстүрөт, ушунчалык бекемдейт да. Анан сөзгө сараң болбосоңуз, жөн гана SMS жазып койсо, мен сени сагындым деп такыр эле акча жок деген шылтоону айткан мырзаларга жөн эле жакшы сөзүңөрдү аябагыла да. Сөз менен жылуу сөз жылан дилинен чыгарат. Жылуу сөз баягы сөөгкө дары деген жакшы сөздөр бар эмеспи? Ошондуктан жок эле дегенде сөздөрүбүз менен, сонун сөздөр менен аял затын көмүп турсак, ал аял башка эч жака бурулбайт да. Чоң рахмат. Бул нерсе канчалык деңгээлде маанилүү үй бүлөлүк жашоодо? Мырза аял затына көңүл буруп, ага бир сүйүү чөйчөгүн толтуруп турушу үй бүлөлүк жашоодо канчалык деңгээлде маанилүү? Эми сүйүү чөйчөгү толгон адам, сүйүү чөйчөгү толгон аял башка жактан толтурууну издебейт. Биринчиден, демек бул ала жипти аттуудан сактайт. Анткени сүйүү чөйчөгү бош аял же бош эркек дайыма сырттан издейт дагы, анан жанагындай алмаштыруулар, көзгө чөп салуу деген келип чыгып атпайбы? Бул демек үй бүлөдөгү жубайлардын бири бирине болгон ишенимдүүлүгүн сактайт. Экинчиден, эгер алардын чөйчөктөрү толтура болсо, ортодо жаралган балдарга төгүлүп, ашып ташып балдарды да өзү менен камтып кетет да. Анан демек балдардын сүйүү чөйчөгү ата энелер аркылуу толуп турат. Ал эми балдардын сүйүү чөйчөгү толсо, алар өздөрүнө ишенимдүү, самооценкалары өзүнө берген баалары жогору, ушунчалык дени сак балдар болот да. Анткени биздин
физикалык абалыбыз менен психологиялык абалыбыз түздөн түз байланыштуу. Мисалы бизде балдар ооруп калганда эч бир диагноз кое албай, анан акырында врачтар сурайт да, үйдө кандай атмосфера, атасы барбы, энеси барбы депчи. Демек бул нерсе биздин иммунитетти бекемдейт, кадимкидей эле үй бүлөдөгү атмосфера. Ошондуктан өтө маанилүү. Чоң рахмат. Демек, эгерде мырза келинчегинин колуктусунун жүрөгүнө жол таап, анын сүйүү чөчөгүн толтуруп турса, бул нерсе кайтарымсыз калбайт экен, Албетте. Таттуу тамак да болуп турат да, туурабы? Анан өзүнүн чөйчөгү толуп турган аял менин сүйүктүм келатат, кандай тамак менен таң калтырсам экен деп изденет, аракет кылат. Тамагына да сүйүү кошулат да. Кээде биз күлүп калабыз үйдөн, бүгүнкү тамагыңа сүйүү кошулбай калыптыр го деп калат. Баягы көңүлдөнбөй эле шыл эле жасап коеюнчу дегенде шылдыр суу жасап койгондой. Ошондо билинип калат сүйүү кошулбаган тамак. Ошол сыяктуу эле эгер аялыңыздын сүйүү чөйчөгүн толтуруп турсаңыз, урматтуу мырза, анда сүйүү кошулган даамдарды дагы татып турасыз. Мисалы азыркы учурда кеңири таралган ар кандай видеолор бар эмеспи? Көп учурда мырза белек алып койсо, эмне сен башка жакка бардыңбы? Же сен бир нерсени туура эмес кылып койгонсуң деп кабыл алганчы. Анан бул мындай күлкүлүү көрүнгөнү менен бирок негативдүү көрүнүштөр. Анан мырза деле эмнеге белек алып бармак элем, эмнеге берем, же туулган күнү болбосо, же эч нерсе болбосо эмнеге, койчу деп туруп мындай ашыра балким күч жумшап эмес, ойлонгусу да келбей калышы мүмкүн ал тууралуучу. Тескерисинче бул нерсеге кичине көңүл буруп, кичине салым кошо турган болсоң, көбүрөөк ал тууралуу ойлоно турган болсоң, демек кайтарымсыз калбайт экен. Аны ар бир эркек өзүнүн баласын жанында жакшы көрөт болуш керек. Бала ооруп калса, эң жакшы врачтардын тизмесин издеп баштайбыз, ары бери чуркап баштайбыз. Демек, мырзалар, эгерде үй бүлөдө саламаттыкты сактагыңыз келсе, үй бүлөдөгү жылуу атмосфераны сактагыңыз келсе, анан эң негизгиси таттуу тамак, жылмайып турган жубайды кааласаңыз, демек жүрөгүнө жол табыңыз деп айта кетели. Анда Сейиле эжеке, сизге ыраазычылык айтабыз сонун убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Аял заттарына айтат элек, мырзалардын жүрөгүнө сиз жол издеңиз, ал эми мырзаларга колуктуңуздун жүрөгүн сүйүү тилин дайыма таба бериңиз деп. Сизге болсо ыраазычылык айтабыз. Дагы да өркүндөп өсө бериңиз. Эң сонун кеңештериңиз менен үй бүлөлөрдү бекемдеп жүрө бериңиз. Бар болуңуздар достор, кийинки уктурууда үн алышканча.